Кесиптик лицейге тапшыруу үчүн абитуриент интернет аркылуу абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасында 2020 Чекит Эду Чекит Гов Чекит KG сайтында каттоодон өтүшү керек. Анда кесиптик лицейди жана кесипти тандоого болот. Абитуриент бардык көрсөтүлгөн талааларды толтуруп, фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган датасын, пинди, паспорттук маалыматтарды көрсөтүп, классты тандоо, учурдагы телефон номерин көрсөтүү, сүрөт жүктөө, логин жана сыр сөздү жазуу менен каттоодон өтүшү керек. Көңүл буруңуз, сиз көрсөткөн имейл, логин жана сыр сөз жеке кабинетке кирүү үчүн сиздин жеке учеттук маалыматтар болуп саналат. Жеке кабинетте өздүк маалыматтарды толтуруңуз, билимиңиз жөнүндө жана инсандыгыңызды тастыктаган документтерди жүктөңүз. Ошондой эле жатаканага болгон муктаждыгыңызды көрсөтүңүз. Эгерде сиз жеңилдикке ээ болсоңуз, анда сиз аны көрсөтүп, окууга болгон атайын укуктарды же артыкчылыктарды тастыктаган документти тиркешиңиз керек. Андан кийин абитуриент бюджеттик же келишимдик негизде окууга бирден арыз берүүгө укуктуу. Абитуриенттерди бюджеттик да, контракттык негизде да окууга кабыл алуу үчүн конкурс негизги жалпы билим жөнүндө көбөлүктүн 9 класс же орто билими жөнүндө аттестаттын 11 класс орточо баасынын суммасы боюнча кабыл алынат. Тизмеден аймакты, лицейди, окутуу формасын, адистикти жана акы төлөө формасын тандаңыз. Кабыл алууга сунушталгандан кийин биринчи тапшырган абитуриенттер 3 күндүн ичинде тандалган кесип боюнча кабыл алынат. Абитуриенттер документтерди окуу жай жайгашкан жерге барбастан тапшыра алышат. Көрсөтүлгөн документтердин түп нускаларын окуу жылынын башында кесиптик лицейге берүү зарыл.